Сүлүктүү шаарындагы эски маданият сарайынын курулганына бир кылымга жакын убакыт болду. Бирок азырда элге кызмат кылып турат. Маданият сарайдын ичинде убактылуу тарых музейи орун алган. Музейде сүлүктүүнүн тарыхына байланыштуу 2600дөн ашуун экспонаттар бар. Музейдин имараты 1937 жылдары салынган имарат болгон. Мектеп базасында курулган ошол имаратты биз алып иштетип, алдагынын эскилиги жетип, авариялык абалга келип калгандыгына байланыштуу ага биз долбоорлор иштеп чыктык. Долбоор колго алынып, бүгүнкү күндө имарат толугу менен ишке кирип курулуп атат. Бул имарат буюрса маданий борбор комплекс болуп курулуп атат. Эскилиги жеткен тарых музейинин имараты сүрдүрүлүп, анын ордуна жаңы заманбап имараттын курулушу жүрүп жатат. Шаар мэринин айтымында музей, китепкана жана балдардын чыгармачылык борборун өзүнө камтыган заманбап маданият борборунун курулушу ушул жылдын акырына чейин аяктап, пайдаланууга берилүүсү пландалган. Мындайраак чыксаңар, ошо библиотеканын зданиясы турат, кирсеңер алда кулайын деп турат. Андан өйдөрөөк барганда искусство мектеби бар, ал жерге да кириш өтө кооптуу да. Биз мына имарат бүтсө, ошонун бардыгын ушул жерге алып келебиз. Бул имараттын ичине биз шаардык музейди, шаардык китепкананы, шаардык маданият бөлүмүн, анан кийин ошондой эле бул жерге бир IT музей кылып, IT центр кылып, мындай бир жаңы жаркыраган имарат кылалы деп атабыз. Ал эми бул имаратта эскилиги жеткен жылытуу системалары толугу менен жаңыланууда. Шаардык бийликтин берген маалыматына ылайык, бала бакчага таандык имараттын жылытуу мештери эски болуп, кыш мезгилинде ыс чыгуу коркунучу болгон. Андыктан бала бакчанын мешин жаңылоо биринчи орунда турган. Ооба, мурда буржуйка болгон экен, кадимкидей эле печка болгон экен, ошол печка менен жылытып келгенбиз. Аябай мындай балдар үчүн кооптуу, анткени мындай жыт чыгарып балдарды өлтүп калуу дагы коркунучу бар дегендейчи. Ошондуктан бүгүнкү күндө ошол азыр стимгрант менен жылытуу системасын орнотуп жатат. Жакшы, буюрса балдар үчүн мындай коопсуз шарттар түзүлүп жатат десем болот да. Белгилей кетсек, Сүлүктүү шаарында маданий борбордун курулушуна 50 миллион сом республикалык бюджеттен Баткен облусун өнүктүрүүгө багытталган 500 миллион сомдун эсебинен бөлүнгөн. Ал эми бала бакчанын жылытуу системасы түрткү берүүчү гранттын каржылоосу менен жаңыланууда. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.